Assalamu алейкум, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн сиздерге интернет тармактарына сатууга коюлган тракторлорду кыскача көргөзүп өтмөкчүбүз. Видеонун аягына чейин экрандан алыспай биз менен бирге болуңуздар. МТЗ 320 мындай кызыл трактор экен. Күчү 32 ат күчүнө тең. Эгер тракторду жакшы түшүнгөндөр болсо, сүрөттөрдү көрүп баа берсеңиздер болот. Комментарийге жазып кетиңиздер. Мунун чыгарылган жылы 2006. Баасы 370 000 рубль. Телефондорду мына экранга калтырып кетем. Ушул номерлерге байланышсаңыздар болот. ЛТЗ 55А мындай шаймандары менен кошо сатылат экен. Артында шпыргычтары дагы бар. Трактордун чыгарылган жылы 1993. Сүрөттөрдү көрүп өзүңүздөр баа берсеңиздер болот. Баасы 300 000 рубль. Экрандагы номерларга чалсаңыздар болот. Японский мини трактор. Кыймылдаткычтын күчү 24 ат күчүнө тең. Дөңгөлөктөрдүн абалы аябай жакшы экен. 4 быты 4 жагы тең тартат экен. Эгер кааласаңыздар өчүрүп койсоңуздар дагы болот экен. Трактордун баасы 475 000 рубль. Экрандагы номерге чалып байланышсаңыздар болот. ВТЗ 2032А Владимирец. Трактор Россияда чыгарылган. Баасы 455 000 рубль. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Японский трактор Mitsubishi MT-190 мындай погрузчиги менен. Баасы 500 000 рубль. Чыгарылган жылы 2012 экен. МТЗ 82 Беларусь. Чыгарылган жылы 2003 экен. Баасы 500 000 рубль. Экрандагы номерлер менен байланышсаңыздар болот. Lovo TE244 чыгарылган жылы 2011. Баасы 588 000 рубль. Мындай кабинасы менен мини трактор экен. Эгерде сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. МТЗ 320 чыгарылган жылы 2011. Мындай погрузчиктери менен экен. Баасы 525 000 рубль. Экрандагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. МТЗ 1221 чыгарылган жылы 2004. Баасы 950 000 рубль.
экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот. Ушуну менен видеону жыйынтыктайбыз. Буюрса карантин бүтсө силерге авторынокторго барып дагы керектүү маалыматтарды бергенге аракет кылабыз. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий калтырып кетиңиздер.